Президенттин аймактарды өнүктүрүү боюнча жүргүзүп жаткан саясатын колдойсузбу? Садыр Жапаров 2 күндүк жумушчу сапары менен Баткен облусунда жүрөт. Мунун алкагында Разаков шаарынын ачылышына байланыштуу салтанаттуу аземге катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекет башчы Исхак Разаковдун эл үчүн жасаган эмгеги, тарыхтагы ат көтөргүс орду жана тазалыгы боюнча кенен токтолуп, шаар аталышын өзгөртүү демилгеси жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаковдун кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болоору талашсыз экенин баса белгиледи. Мындан сырткары мамлекет башчысы Нооруз майрамына байланыштуу уюштурулган иш-чарага катышышы мүмкүн. Садыр Жапаровдун аймактарды тез кыдыруусу жергиликтүү бийликтин эффективдүү иштешине, социалдык экономикалык маселелердин чечилишине шарт түзөт. Булак жылдыздуу саясат. Президент ак калпакчан, биринчи айым кыргыздын кемселин кийген. Ооба, кийим көрсөткүч эмес. Оруска деле бул кийимдерди кийгизип койсоң жакшынакай жарашып калат. Бирок бул жерде кеп башкада. Кеп ак калпакты кийген инсандын жүрөгүндө ар дайым кыргыздын келечеги. Кеп мына ушул кемселди кийген айымдын нукура кыргыздын кызы болгондугунда. Аял жакшы, эр жакшы демекчи. Биринчи айым чоочунга жан тартпай, кыргызым деген жолдошун жолунан адаштырып, чоочундарды чогултуп, ички душман уюгун уюштурбайт. Кээ бирөөлөргө окшоп. Кеп мына ушунда. Кыргыздын келечеги, нукура кыргыздын үй бүлөөсүнөн чыккан үлгүлүү үй бүлөөнүн ээси. Кыргызым, мекеним дегенде ичкен ашын таштай жүгүргөн таза кыргыздын колунда. Кеп мына ушунда. Бактыгүл Иманбек кызы. Америкалык ковбойлор кыргыз улакчыларын жеңип алды. Оюн учурундагы кызыктуу көз ирмемдер. 19 март күнү Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо америкалык ковбойлор менен кыргыз көкбөрүүчүлөрү күч сынашты. Бул оюн АКШ менен Кыргыз өлкөсүнүн эки тараптуу достук мамилелеринин 30 жылдык мааракесинин урматына уюштурулуп, көчмөн менен ковбой бирге жарышта долбоорунун алкагында өттү. Биринчи оюн 18 мартта өтүп, 6-5 эсебинде кыргыз улакчыларынын жеңиши менен аяктаса, 19 марттагы экинчи оюнда ковбойлор 8-6 эсеби менен жеңди. Белгилей кетсек, аталган долбоор Кыргыз өлкөсүнүн АКШ элчилиги менен Көкбөрүү Федерациясы тарабынан биргеликте ишке ашырылып, анын негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы маданий алмашуу болуп саналат. Ал эми 20-21 мартта ковбойлор Бишкек шаарындагы Нооруз майрамына карата уюштурулган салтанатка күбө болушуп, таңкы берүүлөргө катышат. Ошондой эле 2016 жылдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көкбөрүү боюнча америкалык команда утуп алган байгени Сокулуктагы балдардын реабилитациялык борборуна тапшырышат. Ковбойлордун таржымалы Ник Уэйлерд, аралаш мушташ искусствосы боюнча кесипкөй мушкер, бразилиялык джиу-джитсу боюнча биринчи баскычтагы кара курдун ээси, 2018 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катышуучусу. Уилл Грант, Батыш АКШдагы адамдар жана жер тууралуу чагылдырган 2018 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катышуучусу. Лед Хауэлл, аттар үчүн кошулма чыгарган компанияда иштейт жана родео боюнча кесиптик жарыштарга катышат, орус тилин билет. 2018 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун катышуучусу. Скотт Циммерман, АКШнын көкбөрүү боюнча 2016 жылкы курама командасынын мүчөсү жана 2018 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышкан команданын капитаны. Ал АКШнын спорттун көчмөндөр түрү федерациясынын тең төрагасы. Булак супер чекиткейже. Украинада 10 миллиондой адам үй жайын таштоого аргасыз болду. Украинадагы согуштук аракеттер башталгандан бери өлкөдө калкынын 1/4, жалпы 10 миллиондой адам үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө аргасыз болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Филиппо Гранди Твиттердеги баракчасына жазды. Бул санга өлкөнүн ичинде жер которгондор жана өлкөнүн сыртына чыгып кеткендер кошо кирет. Мекеменин маалыматына ылайык 20 мартка чейин 3,4 миллиондой украин жараны, көбүнчө аялдар жана балдар башка мамлекеттерге качып чыгышты. 18 жаштан 60 жашка чейинки аскерге жарактуу курактагы эркектерге өлкөдөн чыгууга чектөө коюлган. Украиналык качкындарды негизинен Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Молдова жана башка мамлекеттер кабыл алууда.
Европа биримдиги украиналыктарга уюмга мүчө 27 мамлекеттин аймагында 3 жылга чейин жүрүү укугун берди. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң чоң чабуулдар Киевде, Харьковдо, Мариупольдо жана Львовдо жасалды. Жүздөгөн адамдар каза болду. Булак азаттык чекит.org. Зеленский: Путин менен сүйлөшүүлөр ишке ашпай калса, бул 3-дүйнөлүк согуш дегенди билдирет. Владимир Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө даяр, бирок алар ишке ашпай калса, бул 3-дүйнөлүк согушту билдирет. Бул тууралуу Украинанын президенти CNN телеканалына берген маегинде билдирди. Мен аны менен сүйлөшүүгө даярмын. Мен акыркы 2 жылдан бери даяр экенимди айтып келем. Менимче сүйлөшүүлөрсүз биз бул согушту токтото албайбыз. Учурда биз согушту токтотуу үчүн каалаган форматты, каалаган мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек. Эгер Путин менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү ишке ашпай калса, 3-дүйнөлүк согуш дегенди билдирет деп билдирген Зеленский. Ошондой эле Зеленский Украин тарап ар дайым сүйлөшүүлөрдү талап кылып, диалог жана тынчтык жолу менен чечимдерди сунуштаганын баса белгиледи. Белгилей кетсек, буга чейин бир нече жолу Зеленский Путин менен сүйлөшүү үчүн аракет кылып жатканын маалымдаган. Ал эми Орусия тарап бул жөн гана жолугушуу эмес, маселеге чечим чыгарган сүйлөшүү болуусу керек деп билдирген. Анткени эки тараптын буга чейинки сүйлөшүүлөрүнөн алгылыктуу жыйынтык чыккан эмес. Булак Назарnews чекитке ийже. Лукашенко: Украина келишимге кол койбосо багынып берүүгө аргасыз болот. Жапониянын TBC телеканалына берген интервьюсунда Александр Лукашенко Украина Беларустай болушу керек деп айтып, Орусия менен Украинанын ортосунда мүмкүн болгон келишим тууралуу пикирин билдирди. Беларус президенти Александр Лукашенконун япониялык TBC телеканалына берген интервьюсу YouTube каналында жарыяланды. Сүйлөшүүдө Беларус президенти Орусия менен Украинанын ортосунда мүмкүн болуучу тынчтык келишимине басым жасады. Жапон журналисти Орусия Украинага сунуштаган келишим тууралуу кененирээк маалымат сураган. Буга жооп катары Лукашенко Украина Беларусиядай болушу керектигин баса белгиледи. Украина Беларусиядай болушу керек. Орусияга кол салуу үчүн трамплин болбошу керек. Ал өзөктүк куралга ээ болбошу жана Орусияны коркутпашы керек. Украинада жашаган адамдарга кандайдыр бир тилде сүйлөөгө тыюу салбашы керек. Ал жакта орустар көп, деди Беларус президенти. Ал ошондой эле өлкөдө эч ким бирөөнүн укугун тебелеп тепсебеши керектигин белгиледи. Эч кандай учурда ал жерде нацизм гүлдөп, ал фашизмге айланып кетпеши керек. Биз өткөн кылымдын орто ченинден баштан өткөргөнбүз деп баса белгиледи ал. Лукашенко азыр жаңжалды жөнгө салууга бир гана мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи. Азыр Орусия Украинага келишим сунуштап жатат. Эгер Украина Орусиянын келишимдерине макул болбосо, кайталап айтам, багынып берүү актысына кол коет. Кийин мындай мүмкүнчүлүк кайталанбайт, ошондуктан Украина ушул учурдан пайдалануусу керек. Бул Украина үчүн да, Орусия үчүн да, Беларус үчүн да пайдалуу болот. Эң башкысы келишимге азыр кол койсок, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калабыз деп жыйынтыктады Беларус башчысы. Булак Назарnews чекитке ийже.